Аялым бекер навайчы дейді. Нанымды бекер жаап береді. Бекер ашпошчу дейді. Күнүнө балдарыма мага тамак жасап береді. Бекер үй жыйнагыч дейді. Үйлөрдү жыйнайт. Бекер казыначы дейді. Мен кандай мал мүлк алып келсем ишенем дейді ага. Акы да төлөбөйм дейді. Аялга ким акы төлөйт? Эч ким төлөбөйт. Кайра акча бергениңизге сүйүнөт. Ал акча жандап турса болду. Үйгө иштелет, башка болот. Бересиз. Мал мүлкүңүздө башкалар эмне кылат экен? Анан бекер нянка экен. Балдарыңызды энесинен өнөткөн нянка болбойт экен өзү негизи. Ага болбой эле биз жака ишке киргизебиз да башка жактан аялап келип туруп балдарды тарбиялап атабыз. Ошол болбой калат экен. Ар бир эне ата өзү чоңойтуш керек экен. Көрдүңүздөрбү? Аялдар күйөөлөрүнө кызмат кылыш керек бекен? Кылыш керек. Ошо менен аял менен эркектин ортосунда сүйүүсү, күйүүсү, жанагындай махабаты бекем кармалат экен. Ансыз кармалбайт эч качан. Аял ошо кызматы менен